Кыргыз-Өзбек чегарасында кайрадан чыр чыкты. 31-майда Кыргыз-Өзбек чегарасынын тактала элек жеринде эки өлкөнүн жарандары ортосунда чыр чыкты. Социалдык тармактарда тараган видеолордон топтолуп турган элде кыйкырып, айтышып жаткандарды көрүүгө болот. Чырга Баткендин Кадамжай районуна караштуу жерде Чемче деген булак талаш себеп болгону айтылууда. Азаттык вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун соңку маалыматтарды тактады. Акрам Мадумаров Кыргыз-Өзбек чегарасында Кадамжай районуна караштуу Чечме деген булак бар. Жыл сайын эки өлкөнүн жарандары бул булакты тазалап турушат. Бул жолу эки тарап айтышып, уруша кетишкен экен. Бири-бирине таш ыргытышкан. Жергиликтүү бийлик жеринде чырдын себебин тактап жатат. Канча адам топтолгон? Сизде бул боюнча маалымат барбы? Акрам Мадумаров сөзүмдүн башында айткандай, ал жерде эки өлкөнүн жарандары чогулуп, жайында булакты тазалашат. Адатта 30-40 киши чогулат. Азыр канча адам чырга катышканын тактап жатабыз. Бул маалыматты тактагандан кийин силерге кабарлайбыз. Жабыркагандар барбы же жокпу, ушуну жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тактап жатышат. Эл азыр тарадыбы же дагы деле топтолуп турабы? Жергиликтүү бийлик органдары сүйлөшүп жатат. Ал тактала элек чегара тилкеси болуп саналат. Бул булакты эки тарап тең пайдаланып келет. Ошол себептен бул жерде чыр жыл уланбай чыгып турат. Бирок кооптуу жагдай түзүлө турган абалга келишине жол берилбейт. Кыргыз-Өзбек чегарасына байланыштуу жакын арада кандайдыр бир сүйлөшүүлөр пландалып жатабы? Ооба, пландалууда. Учурда чегара кызматы демаркациялоо, тосуу, алдын алуу иштерин жасап жатат. Ушул жумада эле жолугушуу болгон. Бирок вирус пандемиясы маалында бул жолугушуулар белгисиз мөөнөткө калды. Бүгүн чыр чыккан жер канчалык көйгөйлүү? Ал жердеги булактын маселеси чечилбей келет. Эгерде бул булак бир өлкөнүн пайдасына чечилсе, экинчиси суусуз калышы ыктымал. Ошондуктан булак көйгөйлүү маселе болуп эсептелинет. Бирок бул маселени чечүүнүн жолдору бар. Эки тараптуу жолугушуу болгондо чечебиз. Өкмөттүн маалыматына караганда Кыргыз-Өзбек чегарасынын 95% макулдашылган. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Аталар кызын сүйүп гана турушу керек дейт бүгүнкү каарманыбыз Ырчы Омар. Ырчы Омар кооптуу абалда ден соолугун толукелге салып, жардамга муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк таратып, элдин арасында жүрөт. Өз көзү менен мекендештерибиздин оор абалына күбө болду. Карантин маалында элге, үй бүлөсүнө жакын болууга үйрөнгөн Ырчы мырза мугалим менен дарыгердин баркын билдим дейт. Омар, саламатсызбы? Карантин үй бүлөңүздө кандай өтүп жатат? Кудайга шүгүр, жакындарыбыздан эч кимиси ооруган жок. Карантинде баарыбыз эле зээригип жатсак керек. Жумушун, окуусун сагынгандар бар. Алардын арасында мен дагы сахнаны сагындым. Үйдөн аргандай каверлерди аткарып, күн өткөрүп жатам. Үй бүлөбүз менен жакын болуп, анекдоттогудай көрсө үйдө 4 киши жашайт экенбиз. Ата-энем жакшы кишилер экен дегендей, дайыма бирге болуп, жакшы болуп жатат. Кызыма көбүрөөк көңүл бурганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан тышкары Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду менен муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк таратуу иштери менен жүрдүм. Элге аралашып жүрүүдө коопсуздукту канчалык сактадыңар? Үйдөгүлөр кооптонушуп, 1-2 бар болду да дешти. Өзүм да кооптонуп жаттым. Себеби ата-энем 60 жаштан ашып калган адамдар. Дарыгерлер жаштар оңой айыгып, улуулар үчүн коркунучтуу деп жатыштыга. Маска тагынып, атайын коргонуучу кийим кийип жүрдүм. Ырчылар, бизнес менен алектенген адамдарда акча жагынан кыйналып жаткандарын көрдүм. Ал эми айлыкка иштегендер, муктаж адамдар ачка отуруп калышты. Муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк жеткирип барып, кичинекей балдары бар жесир эжелердин ыйлаганын көрүп, үйдө отура албай койдум. Кайрымдуулук фонд ырчы бийчи кыз-жигиттердин башын бириктирип, жакшы иш аткарды. Элдин батасын алдык. Өзгөчө эсте калган окуя тууралуу айтсам, жашы 60-тан ашкан апага азык-түлүк жеткирип бардык. Анын кант диабетинин көрсөткүчү 20-дан ашып кетиптир. Кызы Орусияда иштеп акча салып турчу экен. Кызы да үйдө отуруп калып, апа неберелери менен жалгыз калыптыр. Барганда аябай ыйлады. Дарысына акча керек болуп жатыптыр. Менде да акыркы акчаларым калган. Кудай берет деп ошол акыркы акчамды бердим. Үйгө келгиче жүрөгүмдү жылуу сезим каптап келди. 2-3 күндөн кийин жумуштарым оңунан чыгып, ошончо суммадагы акча кайра кайтып келди. Бирөөгө бир нерсе берсең, жараткан аны 10 эсе кайтарат деген чын окшойт деп ойлоп калдым. Андан тышкары кант тарапта жашаган жаш келиндин 4-5 баласы бар экен.
сарайга окшогон жерде жашашат. Анын ыйлап жатканын көрүп, жашоосун жаңы баштап жаткан жаш кыздардын кейиштүү абалга кириптер болуп калганы жүрөктү ооротtu. Карантинде эмнелерге үйрөндүңүз? Карантин мугалимдин, дарыгердин баркын билүүгө үйрөттү. Үйдөгүлөр менен убакыт өткөргөндү үйрөттү десем болот. Үйгө канализация киргизиш үчүн жер казып бошогон жокпуз. Иш көп болду. Жер үйдө жашагандыктан жаз жарыш болуп иштеп жаттык. Ошондо да эшикке көп чыкпай, достору менен көрүшө албай булуктум. Жалпы жонунан алганда карантин маалында жумуш көп болуп, кайрымдуулук иштери менен алпурушуп, каверлерди жазып, Инстаграмга көбүрөөк көңүл буруп, кызым менен ойноп өткөрдүм. Үйдө жатып кинолордун баарын көрүп чыктым. Келинчегиңиз, кызыңыз тууралуу айтып калдыңыз. Кызыңыз торолуп 1 жаштан өтүп калыптыр. Кыз баланын атасы болуу кандай экен? Диана экөөбүз кызды сен тарбиялайсың, эркекти мен тарбиялайм деп сүйлөшүп алганбыз. Албетте насааттар эки жактан тең болот. Бирок мен кызды тек гана сүйүш керек деп ойлойм. Кызымды кеч киргенде эшикке чыгарбай, арам нерселерден оолак тарбиялаганга аракет кылам. Кызым менен урушуп, мамиле кургум келбейт. Кызды урушуу мүмкүн эмес болуш керек. Чарчап келип, уктай албай кыйналып жатканда жаныма кызым келип ойносо ойгонуп кетем. Башка бирөө ойготсо жиним келсе керек. Кызым ойготуп жатканда Арушка, уктайынчы деп жалдырап эле коесуң да. Кызымды эстесем ушинтип элжирей берем да. Азыр Арушка жок, кантип жашап жүрдүк экен деп калабыз. 2-3 күн көрбөй калсам кадимкидей сагынып кетем. Башканы андай сагынбайм. Алда эмне жесе оозума сала берет. Апасы мага берчи десе да болбой мага келип оозума салат. Акыл эс киргенден баштап кыз бала атасына жакын болот окшойт. Кызыма болгон сүйүүм чоң. Ар бир намазымда, дуаларымда кызым бар. Кызыңыз бактылуу балалыкта чоңойсун. Инстаграмда келинчегиңиз жоолук салынбай калдыбы деп комментарий калтырган адамдар көп экен. Кээ бирине жооп берип калат экенсиз. Эл деген эл, ак болуп турсаң да баарына жагып, купулуна толуу мүмкүн эмес. Эл адамы болгонго бул нерсени жакшы билем. Кандай кийиништи ар бир адам өзү чечет. Жоолук боюнча көп нерселерди жазышат. Чечип салдыбы деп сурашат. Жаңы келин болуп келгенде жоолукту чечпей салынып жүрдү. Бирок хиджаб кийип, паранжа тагынган эмес. Жоолук эле салынчу. Ыңгайы келгенде кийип, кээде чечип жүрчү. Интернетте жаңы келин болуп келгендеги жоолукчан сүрөттөрү көп болгондуктан хиджаб кийет деп ойлоп калышты окшойт. Диана 23 жашта. Окуусун бүткөндөн кийин жоолук ороном деген ою бар. Жоолукту кыйнап кийгизип салуунун кажети жок деп ойлойм. Ал дагы өзүнүн акылы, жүрөгү менен кийген туура болот. Эң башкысы намазыбызды калтырбайбыз. Келинчегиңиз кандай эне болуп жатат? Мурда Диана кандай апа болоорун элестете алчу эмесмин. Бирок кош бойлуу болгондон баштап баласына сүйүүсү чоң. Курсагын кармап, дем салып, аябай асырап көтөрдү. Арушка бир нерсе болсо баарын таштап чуркап кетет. Чалынып кеткен жокпу, эшик терезе ачык калып калган жокпу деп турат. Башка жерин айтпай эле турайын, бирок энелик сапатына 5 деген баа берем. Байкашыбызча толуп калыптырсыз. Кечкисин тамак жегенимден толуп кеттим окшойт. Эсиңизде болсо былтыр тиземди сындырып албадым беле. Дайыма чуркап футбол ойноп активдүү жашоо образында жүргөн жаным. Бүгүнкү күнгө чейин аябай кыйналып жүрөм. Чуркап футбол ойногум келет. Ошол нерседе толуп кеткенге түрткү болду. Ата катары өзүңүзгө кандай баа берип жатасыз? Балким ата катары үйрөнө турган нерселерим көп болушу керек. Балдарына кылдаттык менен мамиле кылган аталар бар. Алардай болбосом да сүйүүм алардыкынан кем эмес. Карантинде көпчүлүк адамдар каражат жагынан кыйналып калышпадыбы? Ырчылык кесибиңизден түшкөн каражат токтоп калганда эмне тууралуу ойлодуңуз? Ырчылыктан тышкары майда иштерим бар эле. Алар да токтоп калды. Карантинге чейин үй бүлөбүз менен Египетке барып эс алып келгенбиз. Мындай болуп кетерин билген жокпуз да. Март айында Орусияда концерттик тур башталмак. Кетейин деп даярданып жатканда рейстер токтоп калды. Көбү ырчысыңда 100 000 сом сага кеп бекен, берип койбойсуңбу деп айтышат. Ырчылар бизнесмен эмес. Бизге караганда тамадалар көбүрөөк табышат. Биздин тапкан акчабыздын көбү ырга, клипке, формаларга сарпталып калат. Карантинде жалгыз эле ырчылык менен алектенүү ушундай мүшкүл түшө турган болсо, кыйын болуп калаарын түшүндүм. Же үнүң бузулуп, ырдай албай калсаң, отуруп калаарыңды билдим. Биздики чоң эстрада болбогондон кийин дайымкы кошумча жумуш керек экен деп калдым. Маегимдин соңунда кыргыз элиме кайрылуу жолдоп алайын. Кыйынчылыктын артында жараткан ыроолоп койгон рызкыбыз менен кошо жакшылыгыбыз да бар. Эртерээк бул кырдаалдан чыгалы. Жакшы көч топтоп алдык. Эми эффективдүү иштейли. Ар бирибизде бизнес идея калыптанды окшойт.
бизнесмен болуңуздар, акча табыңыздар, муктаж болбогон жашоодо жашайлы. Айтканыңыз келсин. Маегиңизге рахмат деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды.